Бир күнү Генри Форддон мынтип сурашат. Эгер сизде дүйнөгө кайра келүү мүмкүнчүлүгү болгондо, кайсыл кесипти тандайт элеңиз? Ошондо Генри Форд мындай жооп берет. Мен кайсыл кесипти тандашым маанилүү эмес. Болгону аялым жанымда болсо болду. Анткени бир убактарда адамдар мени жиндикке чыгарганда, аялым жанымда турду. Элдердин баары мага ишенбегенде, бир гана аялым ишенди. Түнү менен уктабай, жанымда чырак кармап менен бирге болду, деп жооп берген экен. Эркектерге дух берген аялда үйрөнүш керек да. Эркек өзүнүн үйүндө манастай сезиш керек. Аял үйдө аны эркек сездирип, күчтүү сездирип, акылдуу сездирип, жоопкерчилигин жүктөткөндү билген эстүү аялдар эркектин эркек кылып алат. Анан кийин сенин колуңа эмне келет, сен былжырбайсың, досуң карачы мындай, бул досуң сеники эмне, аны машина, сенин машинаң мындай бирнеке деп айта берсе, эркек духун жогото отуруп, барып отуруп туруп, эчтекени ойлонбой турган болуп калат да. Жакшы аял дейт, жаман эркекти жакшы кылат, жакшы эркекти падыша кылат дейт, хан кылат деген сөз ошондон келип чыккан. Дух, мотивация жетиштүү болуш керек.